Европа, Кытай, Тайвань менен кызматташып интерактивдүү панелдерди, проекттор, сыналгы жана башка жабдууларды алып келгендердин бири Чыңгыз Усенов. Ал 10 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Электрондук түрдө соода кылууну өздөштүргөн. Бирок мындай аянтчаларга катталууда кыйынчылыктар бар. Большой маркетплейс под названием Wildberries, да, и я решил попробовать там. Товарларды электрондук соода аянтчалары аркылуу сатуу ыңгайлуу. Мындан улам Wildberriesке катталууну туура көрдүм. Бирок ал үчүн Россиядан юридикалык жак ачыш керек экен. Мындай талап ишкерликти эми гана баштагандарга ыңгайсыз. Россиядан кеңсе ижарага алып, кызматкерлерге айлык төлөш керек, чыгымдары көп. Эгер кыргыз бизнесмендери оңой катталышса, бул жерде туруп эле товарларын платформа аркылуу башка мамлекеттерге сата алышмак. Чыңгыз Усенов сыяктуу товарларды башка мамлекеттерге сатууну көздөгөн ишкерлер арбын. Эми алар Россиядан, Казакстан же Белоруссиядан юридикалык жак ачпастан Wildberries платформасына түз каттала алышат. Ал үчүн аталган аянтчанын өкүлдөрү менен кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ага ылайык ата мекендик бизнес өкүлдөрү продукцияларын ИАЭП өлкөлөрүнө Германия, Франция, Италия, Испания жана башка мамлекеттерге соодалоого мүмкүнчүлүк алат. Wildberries на самом деле в Кыргызстане уже в принципе давно. Бул абдан пайдалуу платформа. Ата мекендик ишкерлер үчүн май айынын ортосунан тарта катталуу жеңилдетилмекчи. Окутууларды жүргүзүү да сүйлөшүлдү. Wildberries менен биргеликте тренерлердин тобу окутулат. Алар алдыда аймактардагы ишкерлерге маалымат таратышмакчы. Wildberries Кыргызстанда 2017 жылдан бери иш алып барат. Бирок мурда биз товарларды алчубуз. Эми ушул аянтча аркылуу сатканга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Натыйжада экспорттун көлөмү да көбөйөт. Wildberries КМШдагы ири соода аянтчасы болуп эсептелет. 40 миллиондой колдонуучусу бар. Былтыр сайт аркылуу 323 миллион буйрутма ишке ашырылып, кардарлары 1,5 миллиардтан ашуун товар сатып алган. Көрсөткүч 2019 жылга салыштырмалуу 2-3 эсе көп. Дүйнөдө жылдан жылга онлайн сатып алуу кеңири жайылып жаткан учур. Кыргызстандагы электрондук соода сатыкты өнүктүрүү үчүн укуктук шарттарды түзүү аракетинде. E-commerce деген мыйзам атайын депутаттардын тарабынан демилгелип чыккан. 3 окуудан өттү. Буюрса президентибиз кол коюп, атайын укуктук шарттарды түзүлөт. Биздин ушу Кыргызстандын ичинде ушу интернет соода тармагын өнүктүрүү боюнча. Андан да тышкары атайын регуляторика да киргизилип жатат. Ошо ишке ашырылса, атайын укуктук шарттар, ошо салыктык шарттары дагы өзгөрүлүп, мындай оңой болуп, ушу биз интернет сооданы өнүккөнгө ушундай атайын шарт түзүп беребиз деп көмөк көрсөтүп. Электрондук коммерция өлкөлөр ортосундагы соода алаканы жакшыртат. Күнү түнү иштеп, үйдө отуруп эле каалаган товарды сатып алууга жол ачат. Кыргызстан онлайн соода жүгүртүү боюнча 2019 жылы 151 өлкөнүн ичинен 114 орунду ээлеген. Былтыр дүйнө жүзүндө онлайн сооданын көлөмү 25%га көбөйгөн. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.